Ош шаарынын Борборлук аянтындагы мына таштандыны көрүп, майрамдан кийинки абалды көрүп, устаздардын бир сөзү эске келет да. Устаздардын бири айтат, ChatGPT'ге суроо берип атам дейт да. Эгерде адам баласы ааламда жок болуп калса, ааламда кандай өзгөрүүлөр болмок десе, ChatGPT жооп берип атат дейт. Табиятта көптөгөн жакшыртуулар болот дейт. Токойлор, дарыялар, жаныбарлар көбөйөт дейт. Аба суулар тазаланып баштайт дейт. Албетте имараттар, жолдор бузулушу мүмкүн, шаарлар жок болушу мүмкүн. Бирок көптөгөн жаныбарлар эркин жашап калат. Мындай жаратылыштагы мусор таштандылар болбой, табият бир болуп көрбөгөндөй кулпурат дейт да. Ушулардын айкын далили да карасаңар достор. Мынча таштанды асфальтка каяктан келди? Өзүнөн өзү келген жок, албетте бул биздин эле кылганыбыз. Албетте майрамданга каршы деле эмеспиз. Каршы болгондо деле майрамдабай коймок эмес. Адам баласы майрамдай берет, бирок өзүбүздөн кийинки таштандыны өзүбүз менен кошо алып кетсек, ушундай бир таштанды болмок эмес да. Билем, конечно, менин ой пикирим, жеке ой пикирим. Эгерде мусор таштай турган болсок, ушинтип майрамдагыча майрамдабай эле койбойлу. Кандай дейсиңер достор?